Устаза, бизде бир суроо келиптир. Ушул суроону сизден сурайлы деп атабыз. Эки аял тууралуу фатва бериңизчи деп атат да. Мен фатва. Ошондой суроо Мен фатва бере турган адам эмесмин да. Демек, бул жерде сиз эки аял тууралуу жеке өзүңүздүн эле мындай оюңузду, көз карашыңызды айтып койсоңуз болот экен, устаза. Оюбузду айта алабыз, бирок фатва деген эмне? Өкүм чыгаруу деген да фатва. Фатваны биз устазалар бербейт да, фатваны тиешелүү жерлер берет. Биздин күндө фатва бөлүмү бар. Мисалы муфтиятта ошолор берет да фатваны. Рахмат, устаза. Жеке оюм туурасында айта турган болсок, пайгамбарыбыздын аялдары деле бул нерсени баягы кызганган экен. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын деле аялдары, сахаба аялдар деле күйөөлөрүн кызганган экен. Аял иретинде, аялдын табияты иретинде албетте любой эле аялда, ар бир эле аялда кызганыч сезими болот. Кызганыч сезими болот. Бирок Аллах Тааланын өкүмү экен бул нерсеге тили менен каршы чыгуу. Тили менен каршы чыгуу дегенде кандай? Мисалы, шариатта мага бардык эле нерсе жагат. Мен бардыгын кабыл кыламын. Бирок ушул эки аялдуулук мага жакпайт да. Ушунусу эле жок болсо десе, анда эмне туура эмес болуп калат. Себеби сен тилиң менен шариатка каршы сүйлөдүң да. Бул нерсе бардык эле нерседе. Мисалы, бардык эле нерсе мага шариатта жагат, бирок ушу жоолук болбогондо десең, сен шариатка каршы чыккан болуп каласың да. Бул коркунучтуу нерсе. Шариатка каршы чыкпаш керек. Балким ичиңен бир нерсе, бир кызгануу сезими, бир кыжалаттык болушу мүмкүн, бирок тилиң бул нерсеге эмне каршы сүйлөбөш керек. Аллах Таала бизди жараткан, бул нерсени Аллах Таала бизге эмне жакшы, бизге эмне жаман экенин жакшыраак билет. Эгерде Аллах Таала ушул нерсени адал кылган болсо, демек бул нерседе адамдарга пайдасы, кандайдыр бир хикматы, даанышмандуулугу бар. Эркектин табияты ушундай экен. Ал бир эле аялга эмес, мындай кызыгуусу көп аялдарга болот экен да. Ошон үчүн Аллах Таала бул нерсени адал кылса керек. Себеби эмне? Зинага, прелюбодеяние, арам ишке барбаш үчүн. Азыркы күндө бул нерсени мисалы бизде эмне деп тухмат кылышат? Мусулмандарда силерде ушундай, аялда адам көрбөйсүңөр, эки аял алат, үч аял алат, силерде шариатта уруксат берилген нерсе деп баягы бир жаман күмөндөргө салышат. Бул кыяматка жакын неме деп коет го? Кыяматка жакын жакшы нерсени жаман кылып көргөзөт, жаманды жакшы кылып көргөзөт дегенчи. Бул жакшы нерсени жаман кылып көргөзүү да. Шариат бул нерсени уруксат берген болсо, демек бул нерседе Аллах Тааланын бир билгени бар. Азыркы күндө бизде шариат менен жашабаган адамдар касам ичип айта алабы? Бир гана аялына верный болуп, аялы менен гана жашап жүрүшөт деп. Бардыгы антип эч ким касам ичип айта албайт. Бардыгы айта албайт. Албетте, арам жол менен мамилелери бар. Шариат ошол арам жолду тыят. Аялды кордобо дейт. Ал да бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн карындашы дейт. Эгерде мамиле кылсаң, Аллах Тааладан корку, Аллах Таала буйругандай мамиле кылганың дейт. Жоопкерчиликтүү сен никеңе алгандан кийин анын жоопкерчилигин дагы алышың керек. Антип бир күн, эки күн баягыдай мамиле кылып, андан кийин каалаганда таштап кетип, андай кордук аял көрбөш керек дейт. Тескерисинче бул милдеттеме да, милдеттеме. Эгерде Аллах Тааладан корккон болсо, эгерде ошол Аллах Таала айткандагыдай карманган болсо. Бирок тилекке каршы азыр биз көрүп жатпайлыбы? Бардыгы эле андай карманып жаткан жок. Туура.